Ассаламу алейкум достор. Менин атым Бекжан Чогулдуров. Жана бул видеону тартып аткан себеби үй алам деген адамдарга тиешелүү видео болот бул. Эгер сиздер үй алам деп жүрсөңүздөр, кандай шарттар менен үй аласыздар, ошону бир аз айтып берели деп чечтик. Мисалы, банк аркылуу же гиктен, рассрочка менен, котловандан жана ошого окшогон көп түрлүү варианттарыбыз бар. Ошолор менен силерге бөлүшөлү деп чечтик. Негизи эле үй алуунун көп жолдору бар. Эң оңой жана жеңил шарты бул накталай акча менен алуу. Накталай акча менен барсаңар, любой жерден скидка ала алсаңыздар болот. Мисалы, курулуп аткан болобу, котлованданбы, же бүткөн даяр, готовыйбы, же жанагындай флиппингден алсаңыздар болот. Кандай шартта алсаңыздар дагы бул накталай алган эң жакшы вариант. Бул жактан скидкасын да аласыңар, жакшы мүмкүнчүлүк менен аласыңар. Анткени накталай кээде элдерге акча керек болуп калат, срочный сатышат, ошого окшогон жакшы варианттардан таап алсаңыздар болот. Бул накталай акча менен алганда өтө көп мүмкүнчүлүктөр бар. Бул жактан документтерин бат эле бүтүрүп аласыздар, сразу кирип жашасаңыздар болот. Аябай жеңил шарттар менен, скидкалар менен, кыскасы өтө жакшы шарттар менен алсаңыздар болот. Бирок бир минус жагы бар. Элдин баарында эле накталай акча азыр жок. Негизи ушул накталай төлөмдүн дагы кемчиликтери бар экен. Мисалы, баарыбызда эле андай акча жок. Же болбосо биз чет өлкөгө барып 5 жылдап, 10 жылдап иштеп чогултуп келишибиз керек. Аны биз чогулткучакты кыймылсыз мүлктүн баасы кайрадан өсүп кете берет. Эгер сиздин накталай алганга акчаңыз жок болсо же ошого окшогон мүмкүнчүлүктөрүңүз жок болсо, биз бул видеонун аягында силерге жакшы бир мүмкүнчүлүктөр менен бөлүшүп кетебиз. Ошондуктан видеону акырына чейин көрүңүздөр. Эми ипотека жолу менен кантип үй алсак болот? Ошол жөнүндө бир аз кыскача маалымат берейин. Ипотека жолунан алыш үчүн силер банкка өтө көптөгөн документтерди даярдап беришиңиздер керек болот. Анткени банк силерге деген өтө көп сумманы берип аткан үчүн бул жакты банктын адистери өтө кылдаттык менен карап чыгышат. Анан мен силерге азыр эсептеп берейин. Канча кошуп акча төлөп берип калабыз. Мисалы, азыр бир 2 комнаталуу $100,000 даяр үйдү алалы. Анткени ипотекадан биз только даяр үй алабыз. Техпаспорту чыккан, эксплуатациядан өткөн үйлөрдөн болот. Мисалы, $100,000. Буну көбөйтөбүз. Эгер в среднем бир азыр банктар канча 17% менен беришет. Бул жылына $17,000. $100,000 $17,000 кошуп беребиз. Анан эгер ошону биз 10 жылга бөлө турган болсок, биз $100,000 $170,000 бөлүп беребиз. Элестетиңиз, $270,000. $100,000 үйүбүз $270,000 болуп атат 10 жылдын ичинде. $270,000 биз деген ай сайынкы төлөмгө бөлгөндө, эгер без первоначального мисалы эсептеп берип атам, бунусун жөн эле ипотека менен 30%-ын жана бериш керек негизи сөзсүз түрдө, бирок мен ансыз жок эле эсептеп атам. $270,000, аны бөлөбүз 120-га. Бул жакта $2,250 айына болот экен. $2,250 айына болгондо, буну көбөйтөбүз, сомго айлантып алабыз. 87.5. 196,875 сомдон 10 жыл төлөшүңүз керек болот. Ооба, ипотека жолу деле өтө сонун жакшы вариант. Бирок деген дагы жери бар. Ипотекада кошуп төлөгөн пайызы кичинекей көрүнгөнү менен 10 жылга бөлүп келгенде аябай көп сумма чыгып кетип атат. Бирок ушул ипотеканы силер канча батыраак жапканга аракет кылсаңыздар, мисалы 2 жылда, 3 жылда пайызы кадимкидей азаят. Бирок ал үчүн көбүрөөк акча табыш керек да, бир 400,000, 500,000, миллиондоп жаап туруш керек болот. Бул карапайым элге бир аз кыйыныраак келип калат. Ооба, квартирага төлөбөйт, сразу өзүнүн үйүнө кирип жашайт. Бирок чынында айтканда, ол бир аз оорураак. Негизи бул жерде дагы бир өкүнүчтүү жери бар. Ипотека бул негизи банктан пайыз менен алганда бул арам болуп эсептелинет. Анан кээ бир жактар дагы бар, исламский принцип менен мурабаха менен алып беришет. Бирок мурабаха менен алганда деле ал жактан деле ошондой переплаталар кошулат. Ал жакта процент менен эсептелбесе дагы үйдүн өзүнүн мындай баасы чыгып туруп, ошону бир 10 жылга бөлүп беришет ал жакта дагы. Эми силерге 3-чү шарт боюнча айтып кетейин. Бул мамлекеттин атынан берип аткан өзүбүз билген гиг.
государственная ипотечная компания. Булар кандай беришет? Мамлекет азыр жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүп берип атат. Бул жактан өтө жеңил шарттар. Болгону бул жактан 3 жылдын ичинде сиз үйдү албашыңыз керек, сатпашыңыз керек. Сиздин намыңызда сатуу, алуу деген нерсе болбош керек. Именно кыймылсыз мүлк жагында. Эгер ушул жагынан силер менен айта кетейин, эгер үйдү бирөө мисалы эжеңиз, байкеңиз, бир туугандарыңыз кээде сен атыңа үй каттай туралчы деген учурлар болуп калат. Ошол учурларда жөн эле каттап коюшат, бирок ошого окшогон очереттер келип калган учурларда 3 жыл боло элек болуп калып, өзүнүн очерети канча жылдан бери жетпей атып келгенде мамлекеттик компания бул нерсени отказ кылып берип коет кайра. Эгер намыңарда 3 жылдын ичинде үй алып сатуу болгон болсо. Ошондуктан колдон келсе башка бирөөнүн кыймылсыз мүлктөрүн өзүңүздүн атыңызга каттабай эле койгонуңуз туура болот. Анан ГИК боюнча дагы бул жакта очередке туруу немеси бар. Бул жакта азыр өтө көптөгөн кишилер бар. Бул жакта Бишкекте очередте тургандар бар, Көлдө, Ошто, Жалал Абадта. Бул азыр региондорго дагы азыр үй салып берип атышат. Кайсыл жакка турсаң, ал жактын очередтери өзүнчө болуп кете берет. Ошонусу жакшы. Анан ГИК булар үйдү тургузуп, даярдап, кирип эле төшөгүн алып кирип эле жашай турган кылып даярдап беришет. Мисалы, силер эгер мамлекеттик жумушта иштеген болсоңуз, 4% менен беришет. Мисалы, үй $50,000 турган болсо, үстүнө мисалы годовой 4%дан кошуп берет. Анан 20 жылга, 25 жылга чейин мисалы бөлүп берген болсо, ошону деген 4%ды деген 20 жылга көбөйтө туралы. 4%ды көбөйтөбүз 20-га. 80% болуп калат экен. Мисалы $50,000 болсо, көбөйтөбүз 80%га. 40%. Ошондо бир $90,000 төлөп калат экенсиңер. Ошондо $50,000 үйгө $40,000 кошуп бересиздер 20 жылда. Бул жакшы вариант. Сонун сразу кирип жашап атасыз. Анан бул 20 жылга бөлүнгөндө бул өтө деле көп билинбей калат. Мисалы 25,000, 30,000, 35,000 ушундай эле төлөп, квартира төлөгөндөй эле жашап, зато өзүнүн үйүндө кала берет. ГИКте еще неме бар? Өзүңдүн үйүңдү ошол силерге өткөрүп бергенден кийин аны сразу алып туруп бир 2-3 жылдын ичинде сатканга болбойт, менин билишим боюнча. 3 жыл ичинде сатууга болбойт. Эгер сатуу же ошого окшогон квартирага берип салуу болсо, мамлекет кайра өзүнө алып алат. Эгер сиз дагы ГИКтен үй алган болсоңуздар, комментарийге жаза кетиңиздер. Кандай шарттар менен алдыңыздар, жана айына канчадан төлөйт экенсиздер, квартирантка берсеңиздер болобу, болбойбу, ошол боюнча бөлүшө кетиңиздер. Анткени биздин көрөрмандарга дагы өтө кызыктуу болот. ГИКтен эгер гос жумушта иштебеген адамдар кантип үй алса болот? Алар алыш үчүн сөзсүз түрдө 50%-ын төлөшүңүздөр керек болот. Анан 8% болот силердики. Гос жумуштуку болсо, гос жумушта иштегендердики 4% болот. Ошондой артыкчылыктары бар. Ушул ГИК боюнча бул жакка өтө көптөгөн документтер керек. Аларды топтош керек. ГИКке барып очередке туруш керек. Алар боюнча биз видеодун алдына жазып коебуз, кайсы документтер керек жана кайсыл жакка барып кайрылсаңыздар болот. Азыркы учурларда өтө хайп болуп аткан бул рассрочка түрү. Строительный компаниялар азыр рассрочка түрүнө да өтүшкөн Кыргызстанда. Буга чейин жанагындай ызычуулар да аябай көп болду. Кээ бирөө рассрочкага берип үйлөрүн бүтүрө албай калгандар дагы болду, бүтүрүп аткандар дагы болуп атат. Бул жакшы варианттардын бири. Анткени бул жактан жанагындай өтө көп процент деген нерселер, пеня деген нерселер төлөбөйсүздөр. Бул жактан кантип аласыздар? Строительный компания менен барасыздар дагы, договор түзөсүздөр. Аларга барып договор түзөсүздөр. Булар деген силерге даяр үйдү берип коюшпайт болгону. Котловандан башталганда, жаңы строительство болуп атканда ошол үйлөрдү гана рассрочкага беришет. Бүтөйүн деп калган же бүткөн объекттерди алар только за наличный расчет сатышат. Ошондуктан силерде эгер 500,000, 800,000, миллион же 1,5 миллион ошого окшогон бир аз топтоп койгон акчаларыңар болсо, анда ушуга окшогон ар бир курулуш компаниялардын барып өзлөрүн көрүп, кандай мүмкүнчүлүктөр бар экенин, канча айга чейин созуп берерин,
айына канчадан төлөп каларын, ошолордун баарын келип көрсөңүздөр болот. Мисалы ошол курулуш компаниялар силерге өздөрү айтып беришет. Бизде условиялар мындай деп. Ошого жараша алсаңыздар болот. Бул жактан деген силер котловандан алган үчүн арзан аласыздар. Бул жактан процент, пеня деген нерселер негизи в основном көбүнчө строительный компанияларда жок эле болот. Анан бул жактан бир эле строительный компанияны карабай, баарын анализдеп көрүш керек. Бул жакта мисалы Кыргызстанда өтө эле көп курулуш компаниялары бар. Мисалы жаңы ачылып аткандар бар, буга чейин иштеп келаткандар бар. Анан баарын эле барып, мисалы жаңы ачылып деле эми рассрочкага берип аткандарга ишенип ала бербестен, силер буга чейинки жумуштарын карашыңыздар керек. Буга чейин эмне иш кылышты, канча объекти бүтүрүштү, канча объекти бүтүрө албай атышат, буга чейинки объектилерин өз убагында бере алдыбы же бере алган жокпу, ошолордун баарын бир сыйра анализдеш керек. Сразу эле барып алыштын кереги жок. Жакшыраак вариант экен деп. Анткени көп учурда алданып калган жарандарыбыз дагы көп. Ошол бизге байланышып калышат. Бул компанияга алданып калдык элек, мындай болду эле, тиндей болду эле деп. Биз ошондойлорго да жардам беребиз. Жок, мындай болот, түшүндүрүп беребиз. Эгер курулуш компаниялары менен договор түзүп үй алам десеңиздер, бул өтө жакшы варианттардын бири. Анткени первоначальный 500 000, миллион менен берип эле 59 айга чейин мисалы рассрочкага бөлүп алсаңыздар болот. Эгер ушуга окшогон жакшы мүмкүнчүлүктөрдү үй алам десеңиздер, биз астына Telegram каналыбыздын ссылкасын калтырып коебуз. Ошол жака кирип, кантип үй алсак болот, ошол боюнча жазып кетебиз. Бул видеонун башында айта кеткендей эле, аягында жакшы бир варианттар жөнүндө айтам дедим эле. Бул Кут курулуш компаниянын без первоначального взноса үйүн Алтай шаарчасын сатылды эле. Ошого сатканга да биз көп адамдарга үйлүү болуп калышына себепчи болдук. Анан азыр ушул жакта эле первоначальный взнос 500 000 сом менен 2 жыл, 2,5 жылдын ичинде бүтчү объектилери бар. Ошол Алтай шаарчасынын биринчи, экинчи секторлары булар 2,5 жылдын ичинде бүтөт. Ошол жака 500 000 первоначальный берип, калган сумманы 59 айга рассрочкага бөлүп алып, ошентип үйлүү болсоңуздар болот. Бул өтө жакшы бир мүмкүнчүлүктөрдүн бири. Процент, пеня, переплата эч нерсе жок. Эгер сиз да ушундай бир жакшы шарттар менен үй алам, же болбосо биринчилерден болуп уккум келет, жакшы шарттарды десеңиздер, биздин Telegram каналыбызга кошулуп алыңыздар. Ал жакта өтө көптөгөн жакшы шарттарды биз силер менен эч кимге айтпай бөлүшүп турабыз.